Ушул академияда крести чаптап алышып, үйлөргө тамак ташышты. Өтө үрөйдү турган көрүнүш болду. Урматтуу медициналык академиянын кызматкерлери, тармакта 3 жолу батыр болгон бир дагы тармак жок. Мына бүгүнкү ачылып жаткан эстелик ушунун жанында. Ошол жакта жатып алып, ошол жакта жашап алып иштеп атышат. Konкурс чоң болду. Жөнөкөй ак кийинген медициналык кызматкерлер. Медициналык академиянын кызматкерлери. Балдарыбыз шаарда жүргөн жаш жаран керек. Мунун эмнеси жаман? Мына былтыр 19-жылы, 20-жылы кара элдин үрөйүн учурган апатты башыбыздан өткөрдүк. Атасы баласына салам бергенден качып калды. 60 метр жаныңда жашаган апаңа үйүнө кире албай калдык. Мындай окуя дүйнөдө 1000 жылда бир кайталанбаса, өтө үрөйдү учурган көрүнүш болду. Ошол оор учурда кар жилеген казык кылып, канын азык кылып, ак халат кийген адамдар дагы ата журтту таң калтырган батырлыкка барат деп биринчи жолу ошолорду көрдүк. 120дан ашуун ак халатчан күчүрмөн биздин кызматкерлерибиз кар башып жатып жанын берди. Эмне деген азапты башыбыздан өткөрдүк. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Ата журттун кыйын күнгө кабылганда ар бир уулуң айлансынчы чагылганга деген таамай сөз бар. Та ошол окуя болуп өттү. Шаардык балдарыбыз, шаарда жүргөн жаш жарандарыбыз машинелерине кызыл крести чаптап алышып, үйлөргө тамак ташышты. Поста турган гаилерге суу ташышты. 2-ден 3 масканы кийип алышып. Адинай деген татынакай кызыбыз 5-курста окуп атып, жаштар арасында жаңы дүбүрт менен эрдиктин үлгүсү болду. Адинайдын өмүрү уламышка айланды. Ушундай жоокер кыздар бар деп. Кыйын учурда кыргыз журтчулугунда ургач эркеги бирдей туу жыгып дубанды бузуп, элдин кызыкчылыгын мекенин коргоп чыгышкан. Мындай күчүрмөнлүктү, мындай батырлыкты эң эле жөнөкөй ак кийинген медициналык кызматкерлер. Ушулар элдин жүрөгүнө дүрбөлөң сачып далилдеп кетишти. Биринчи жолу 30 жылдыктын ичинде кыргыз медициналык кызматкерлерине өзүнчө указ даярдалып, президент Садыр Жапаров 200ге жакын медициналык кызматкерлерге сыйлык берди. Ошол кызматкерлердин ичинен 80%-нде өмүрү биринчи жолу сыйлык алышты. Ташты эле тургузуп койгондон кеп эмес. Ташка маани берип, эстеликке маани берип, тазим кылып турган адамдын жүрөгүн жылытат, элибизди жакшы духка тарбиялайт. Бул эстеликтер керек. Эстелик койгондон уялбаш керек. Мунун эмнеси жаман? Бүт дүйнө жүзүнүн бардык өлкөлөрүндө эстеликтери турат. Айрым саясатчыларыбыз, айрым кызыгандуу адамдарыбыз шаарыбыз жалаң эстеликтерге толуп кетти дейт.
Өткөндө эстемей алдыга кантип жылабыз? Мына ушул эстеликтин баары ушулку бүгүнкү силер, урматтуу медициналык академиянын кызматкерлери, студенттериңерден баштап өзүңөр баш болуп, улгайган аксакал врачтарыбыз төш болуп, бүт коомчулукка үлгү көргөзүп, биринчи сапка катардын асты болуп төшүңөрдү тостуңар. Силерге чоң таазим. Силерге мына ушул пандемия медициналык кесиптин кандай ыйык, бийик, ардактуу экенин далилдеп койду.